Иш-чарага аймактагы дыйкан фермерлер өздөрү өндүргөн продукцияларын алып келген. Жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатын көздөгөн бул жарманка элетте өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоого шарт түзөт дейт уюштуруучулар. Ушул биз чакырган башка мамлекеттер менен биргеликте договор түзүп, бири-бири менен мамилеси жакшы болсо, ошолор менен чогуу бирге ишкана ачып, ошолор менен бирге болушуна biz şu торгово-промышленный палата ошонун бүт баарын уюштуруп бергенге биз милдеттүүбүз. Ошон үчүн ушул 2019 Кыргыз экспону уюштуруп жатабыз. Көргөзмө жарманкеге азык-түлүк, кийим-кече жана башка буюмдар коюлган. Мисалга бул компания паспорт, унаанын документтерин салууга ылайыкталган кийизден жасалган баштыкчаларды алып келген. Элде бул товарга суроо талап жогору деген компаниянын өкүлдөрү кийизден жасалган баштыкчаларын чет өлкөлөргө да экспорттоп жатканын билдиришет. Мисалы Америка, полный Шенген зона, башка инострандар келсе ушундай бир улуттук түстөрдү баглап ошол нерселерди жаңы түстө бир мода аркылуу киргизүүнү максат кылганбыз да. Ошого ар кандай ушундай кошелектор, клатчтар жасап чыгарабыз. Бүгүнкү жарманкеге элет жеринен чыккан мындай атайын продукциялар да коюлган. Шурат мырза, айтсаңыз, сиздер эмнелерди өндүрөсүздөр? Biz hazır Asanamda 9 turdaki emeleri çıkarabız. Vareneler çıkarabız, suzanganlar çıkarabız. Bunlar da elden satıp alabız, elder çıkarıp özlerini üyden çıkan mahsulatlarını satıp alıp durup biz kayra işletip, bankalap durup, konservasyalap durup daha kayra şu elimizge cebi olsa çet ülkelerge çıkargan hareket kılıp çıkarıp atабыз. Компания жылына 12 миллион сомдук продукция өндүрүп, көбүнесе Орусияга экспорттайт. Ал эми Руслан Исабаевдин үй бүлөсү көптөгөн жылдардан бери бал өндүрүп келет. Атаандаштык арасында бир орунга токтоп турбастан жаңы ыкмаларды ойлоп таап, товардын өтүмдүүлүгүн арттыруунун үстүндө. Ош боюнча, Жалал Абад боюнча да, Кыргызстан боюнча чыга элек. Эми аракет кылып атам, чоң гипермаркеттерге кирип, ушул балыбызам ушул гипермаркетте сатылсын деп да. Анан кийин экспортко аракет кылып атабыз, бирок объемдор бизде азыраак эле, 7-8 тоннадан чыгарып атабыз да. Мындай жарманкелер товарларын чет жака экспорттоого чыгара албай жаткан ишкерлер үчүн өтө маанилүү. Бул сыяктуу иш-чаралар көбүрөөк өткөрүлүп турса, жергиликтүү ишкерлерге жаңы жолдор ачылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.